Экс-президент Атамбаевдин бир жагынан досу, экинчи жагынан тыңчысы экени ачыкка чыгып калган Бекназаров ички иштер министринин экс-министри Конгантиевге карата 2010-жылы козголгон кылмыш иши УКМК тарабынан кыскартылганына карата 10-жылда Борбор калабызда маалымат жыйынын өткөргөн. Анда ал Конгантиевдин өткөн чагын эске салып, Молдо Муса эсине келе албай жаткандыктан биз анын ишин өзүнчө бөлүп койгонбуз, гумандуулук кылганбыз, биз аны дарылатууга жөнөткөнбүз. 2010-жылы Конгантиевдин иши тергелген эмес, калгандарынын иши тергелген. Бирок көп маселелер бар да. Бакыйган көч түзүмүнүн ички иштер министринин башчысы эмнеге жооп бербейт экен? Курманбек Бакиевдин монстр бийлигин орноткондордун кылмыш ишин акырын кыскартып койгон моралдык, нравалык жактан туура эмес деген ал. Азимбек мырзанын мындай пикирине Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев Фейсбуктагы баракчасы аркылуу мындайча өз пикирин жарыялады. Азимбек мырза, өзүңүздүн да өткөн күндөрүңүздү эске салып, банктагы ячейкалар жөнүндө бир кенен пресс-конференция берип койсоңуз жакшы болот эле. Кылмыш иши жандан электе эл арасында көп аңыз кептер айтылып кетет. Кантип ячейкалар Алматыга ташылганы. Ырасында 2013-жылдагы апрель революциясында карапайым эл канын төгүп, жанын берип жатса, ошондогу УЭ ячейкалардан Бакиевге тиешелүү миллиондогон акчаларды өзүмдүк кылып алуу менен алектенип жүргөнүн айтып жүргөндөр толтура. Муну Ырчы мырза дагы тастыктады. Бек Борбиевдин бул пикирин Facebook колдонуучулардын көпчүлүгү колдоого алып, ойдогу сөз айтылыптыр да, эң туура, Ак үйдү алгандар баатыр болушту. Баткенде согушка катышкандар баатыр эмеспи? Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калдык. А силер ячейка алып жыргадыңар деген сыяктуу жазылган пикирлер көп болду. Чын эле Азимбек мырза ошол ячейкалар боюнча бир кеңири маалымат жыйынын өткөрүп койбойсузбу? Булак Назар Ньюс, KG.